Өзүн Кыргыздын Дейме атаган ырчы Гүлзат Мамытбек укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөөдө жүрөт. Маалыматты 1-май Рейбинин басма сөз кызматынан ырасташып, ырчыга карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Россияда жүргөн Гүлзат Мамытбекке жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмдөн арыз жазгандар боюнча билем. Бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке киргизүүгө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай, инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга акырындык менен акчаны кайтарып жаткам. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап, менин үстүмдөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөө жарыяланган. Менин Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жактан кете албай жаткан. Мен башка өлкөдө болсом дагы баардык тиешелүү иштерди жасайм. Аягына чейин күрөшөм дейт ал. Ырчайым мурдагы жолдошу экөөнүн чырын баяндаган кыска видео тартып, анда президенттен жардам сураган. Булак Супер Кейджи. Меня зовут Гульзат Мамытбек.